Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргыз элим. Арбаңыздар, амансыздар, отунчусуздарбы? Россия жергесинен, Москва элинен жалпыңыздарга жылуу салам жолдойбуз. Урматтуу мекендештер, бүгүн Ден России майрам күнү экен. Майрам күнгө туш болуп калыптыр биздин сапарыбыз, визитибиз. Мына көрүп атасыздарбы? Аркабызда келаткан момундай Россиянын өзгөчө палвандары. Кызыктын баары алдыда. Көрүп туруңуздар. Биз азыр кайсыл жерге келдик? Албетте биз Москвадан 50 километр, 50 чакырым шаардан сыртта жайгашкан бир айылына келдик. Бул айылда мына кереметте якта караңыздар, адамдар агылып моминтип токтобой, аяк менен башы көрүнбөй моминтип келатат. Өзгөчө майрам экен. Мына бул майрамга Россия, Ден России майрамына биз дагы чакырып алып, ушул жактагы Россиядагы мекендештерибиздин майрамын куттуктап кетейин деп келип турабыз. Азыр бирөө көбүсүнөн интервью алган аракет кылып көрөйүнчү. Кандай дейт? Здравствуйте. Сегодня какой майрам? Какой праздник? Какой праздник? Если бы я мог сказать, День России вчера был точно. А сегодня? Понятия не имею. Не понял. А какой праздник сегодня? Я не знаю, поэтому спрашиваем. Вы имеете в виду вот это мероприятие? Это фестиваль «Русский мир». Русский мир, да? Так точно, да. Спасибо. Мен жаңылышып турмун, урматтуу мекендештер, Русский мир. Мына ошол майрамга Россиянын ушундай майрамына биз дагы себепкер болуп келип калдык. Бүгүн кадимки Кыргызстанда жүргөндөгүдөй моминтип чөптөрдү аралап, өзгөчө кыргыздын арстандарынын алдыларына келип калдык. Ассаламу алейкум. Гел. Бу кимдердин алдына келип калдыңыз? Чабан. Бул Кыргызстанда жүргөндө эле жүрөсүздөр го, я? Биз Москваны, бу Россияны Кудай кааласа Кыргызстанда эле кылалы деген ойдобуз. Машалла. Ооба. Бүгүн кандай майрам негизи? Бүгүн өзү кече Ден России болгон. Ден России бул Россиянын чоң майрамы. Биринчиден. Анан бул Русский мир деп орустардыкы. Ошон үчүн орустар жаман көп келип атат. Шүгүр. Түшүнүктүү. Анан кыргыздар бул Русский мир бизге пригласительный болуп эле кыргыздарды алдыртып оюн көргөзүп бергиле деген үчүн ушундай кичине оюн көргөзүп. Кандай оюндар болот ошондо бүгүн? 5-5 кадимкидей эле 5-5 Көкбөр оюндары. улуттук оюндары. Ереңиш, Кыз кумай, күрөш. Ооба. Бул кыргыздын улуттук оюндары. Бул кайсыл жактын оюнчулары, көкбөрүчүлөрү Бул жерде келип основном атат? Жалал-Абадтан, Сузак районунан болобуз. Коноктор барбы Кыргызстандан келген? Кыргызстандан коноктор 20 конок келген. Эми баягы аты чыгып жүргөн көрктүү эле адамдар келди. Бабуш палван, Бакыт палван, Кубантай, Ашым, мына ушул жерден, бул жерден көп, өзү негизи Москвадан ham көп палвандар көбөйүп калдык. Шүгүр. Кудайга шүгүр. Негизги коногубуз мына. Ооба. Негизги коногубуз мына, негизги коногубуз базар жок ама. Сиздердин бүгүнкү майрамыңыздарды куттуктап, мынакей биз дагы Кыргызстандан шашып алдыңыздарга келип калдык. Буюрса, рахмат. Сиздердин оюнуңуздарды, Россиядагы өнөрүңүздөрдү бир көрүп кетейли, эл менен бөлүшүп кетейли. Россияда элибиз, мекендештерибиз, жердештерибиз бир эле иш менен алек болбостон, мына улуттук оюндарын кайсыл жерде болбосун таштабай ойноп келаткандыгын даңазалап, эли журтубуз менен бөлүшүп кетейли деп келип турабыз. Сонун. Ай бир эки ооз сөз бөлүшүп кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрөрмандар, амансыздарбы? Кудай таалам ар бириңиздерге берекелүү өмүр, чөкпөгөн көңүл берсин. Аманат фондунан ар бириңиздерге алгылыктуу, жигердүү салам айтам. Азыр биз Русский мир 4 жылдан бери адатка айланып өтүп жаткан иш-чарага келип катышып отурабыз. Бул жерде жалпы Москвада жашап жаткан жана бүтүндөй областтарда жашап жаткан мекендештер чогулуп, Русский мир Россия өзүнүн 60тан ашкан улуттар өздөрүнүн улуттук оюндарын, каада салттарын көрсөтүшөт экен. Ошол учурда биздин кыргыздар да көмүскөдө калбай, эң негизги көңүл чордон ээлеген 4 оюнун, улуттук оюнун көрсөтүп берет. Мен ойлойм бир аздан кийин бардык катышуучулар, орустар баш болуп, калгандары төш болуп, бардыгынын көңүлү биздин кыргыздарга бурулат деген толук ишеним менен айта алам. Бир аздан кийин биз менен чогуу көрөсүздөр. Ал эми жаныбызда өзүбүздүн Таран базардын тарамыш чыныгы бир баатыр балбан ушул жерде турат байкем. Мына
Мен алыстан көрүп, Иван, ты что, ты тоже будешь играть что ли деп келип жанына. Мен таза кыргыз болом мен. Өзүбүздүн эле байке мына. Азамат байке. Кыргызмын. Таран базардан байке. Таран базардан болом. Ой, Ислам менин атым Курманбеков. Баатырдын фамилиясындамын мына. Ооба, Курманбек Баатыр деген болгон. Чоң атам атын Баатыр койгон экен. Ушу менен фамилиясын алып жүрөбүз. Медер Мырзанын каналында сиздер менен эфирде Идрис менен Ислам болду. Негизи кимдин аты ийден башталса ошолор кыйын болот да. Машалла. Тамаша күлкү аралаш болсун. Билеңиздерден күч кетпесин анда. Билеңиздерден күч кетпесин палвандар. Алга Кыргызстан. Желкеси жерге тийбесин, жеңилини билбесин буюрса. Рахмат. Алай бер, Анатолий. Рахмат. Мына урматтуу мекендештер, биздин жакыныбызга Момунтеп Кыргызымдын баатырлары, палвандары, арстандары келип кошулуп атат. О, атты көрүп койсок болобу экен. Бул кайкын аты экен. Ким минет бул атты азыр? Бул атты ушул менин атым бул. Мына Ислам деген аты. Бул каяктан алып келгенсиз? Кыргызстандан келген. Кыргызстандан ушу Москвага алып келип чабып атасызбы? Алып келип, ушул жерде чабып мына. Шүгүр. Аты Молния чагылган. Кыргызчасы чагылган. Мына сал. Аты Молния. 5-5ке чабасыз азыр, э? 5-5 аламан бүт улактарын көркүн чыгарат. Көрдүңүздөрбү? Кыргызстандан жөн гана биздин мекендештерибиз эмес, мына Момунтеп аттарыбыз дагы Москвага келип мигрант болуп кетти. Мына ушундай мекендештер, достор. Бүтү жайында го. Кадимки адам кандай жүрсө, куд аттарды дагы ошондой алып жүрөбүз да. Документтери бүт бар жайындабы, э? Бүтүн дайындалып жүрбөсөң бул жак өтө кыйын. Достор, ат мингиле. Шамал менен жарышып, ат мингендин пайдасынча. Таңгыр, үйлөнгөндө билесиңер го. Кайсыл жерде болбосун мына кээ устазыбыз мага тийишип айтып кетип аткан сөзү, кирбези. Буйрса, иншалла. Мынакей көрүп атасыздарбы? Мына кыргызымдын жылкылары, аттары. Анан могул жакты көргөзөйм мен. Иштин баары бул жакта экен. Бир айтып коеюнчу. Көрөйлү. Мен эми Ислам акемдин дагы бир өзгөчөлүгүн көрсөтөйүн сиздерге. Достор, Медереке, бул жака өтүңүз. Эки кишини тааныштырам. Бирөөсү кайрымдуулукту өткөрүп жүргөн киши, бирөөсү дал ошол кайрымдуулукту колдоп кубаттап жүргөн киши. Ар дайым Ислам акебиз ушул Медер Мырзанын Акниет Аманат фондунун аткарып жаткан ишине алыстан өзүнүн аз да болсо кайрымдуу акчаларын дайым которуп келген. Анан эми Медер Мырза азыр тааныбай атасыз. Эми таанышайын. Эми экөөңүздөрдү официалдуу эл Атымды алдында дагы айткан эмесмин. тааныштырайын. Ошондой. Анда сиздин кат жазганыңыз, бул кишинин жооп бергенин бир эстетиңиз эми. Менин атым Ислам. Кел. Медер менин атым. Ооба. Мен кайрымдуулук фондко акча которуп турамын. Алла разы болсун. Ислам Таран базардан Сузак деген айрылым, Сузак районунан Таран базар деген айылынан болом. Машалла, Алла разы болсун. 5000ден котором. 5000 рубль котором. Ушул жана Жалаватка Жалаватка үй курган экенсиңер. Аксакалдарга, үй жокторго которуп турам. Алла разы болсун. Бар. Алла разы Жазышып болсун. турабыз. Шүгүр, мен ыраазымын. Сизге өмүр берсин. Амин. Ушинтип чыгарганыңызга ошону видеону көрүп туруп анан кийин мен кайрымдуулук кылып атам да, потому что көрбөсөм кылбай жүрдүм канча жылдан бери. Ошо көрүп туруп анан кийин кылдым. Сизге рахмат. Ушунча элди, ушунча немеге жардам берип, салымыңарды кошуп, бул чоң нерсе. Мен четтен жат адам карап туруп, уже жалкоолугумду кармап атам да, туурабы? А сиз жалкоолугуңузду кармабай дагы чуркаган бул азап. Машалла. Бул отуруп көргөндөн дагы чоң сизге сооптору тийсин. Рахмат. Эң төрөт. Өмүр берсин Кудайым. Машалла. Алла разы Берешен инсан менен боорукер инсанды достоштуруп атам. Ислам Мырза, Медер Мырза. Кармап атам, жуксун иншалла. ишиңизге ийгилик. Эфирди көрүп тургандарга эскерте кетейин. Кудай Эфирди көрүп тургандарга эскерте кетейин. Ислам байкебиздин сөзүн уктуңуздар. Медер Мырзанын аткарып аткан ишин көрүп туруп, анан кийин мен дагы берешендик, жоомарттыкты аткарып жатам деди. Мындан улам жалпы көрөрмандар, комментатор жазып аткан өзүнчө диванный баатырлар угуңуздар. Жеке өзүңдүн кылып аткан ишиңди интернетке жүктөсөң, мейли популист десең болот. А бул фондтун иши, килтеген фондтун ишин көрсөтүп атканга популист деп жөн эле пакылдай бербегиле. Тилиңерди тыйып, нафсиңерди жыйып, жөн гана кайрымдуулук ишине жардам колун сунуп жүрсөңүздөр жакшы болот. Болбосо жакшылык кыл, болбосо унчукпай эле жөн отургула. Мана ошондой. Жеке Медер өзүнүн ишин реклама кылса, мана ошондо популист десең болот. Фондтун ишин көрсөтүп атат, жана фондтун ишин көрүп, момундай беришин жоомарт агаларыбыз бизди колдоп кубаттап турат. Жашай берсин Акниет Аманат фонду, алгалай берсин Алатоом. Алла разы болсун. Рахмат.
Рахмат агай, устаз, Алла разы болсун. Ак, Тартып өтө өзгөчө жүрөктөрдү ойготкон, сараңдарды ойлонткон, сезимдерди ойго салган өзгөчө сөздөр болду. Албетте, мына ушундай устаздардын, агайлардын сөздөрүн угуп, акыл, насаат, кеңештерин угуп, кээ бир дүйнөгө алынып кеткен, дүйнөгө берилип кеткен, жан дүйнөсүнө дүйнөнүн баары кирип кеткен мекендештерибиз ойгонуп, акыретине даярдык көрүп калса экен деп Кудайдан көп дуа кылар элек иншалла. Урматтуу мекендештер, мен дагы басып келатам. Атайын жок дегенде ушул жерде болсо да көргөзүп коеюнчу деп келатам. Машалла, мына керемет. Мына керемет. Мол. Мынакей. Мол жерди көргөзөйүнчү мен силерге. Мынакей мол. Бу каяктын аттары болду экен, Бу Россиянын аттары ушут. Мынакей урматтуу мекендештер, көрүп орус бир туугандарыбыз экен. Мен азыр негизги болуп аткан мааракеге жакындап атам. Ошол мааракеге барып туруп, мен биринчи версияны токтотом. Кызыктын баары алдыда күтүп, мына ошону көрүңүздөр. Россия мир Ден России деген ушундай кечээки майрамды кыргыз мекендештерибиз да кошо кандай деңгээлде тосуп атат, кандай өнөрлөрүн көргөзүп атат. Мына кетти уже. Машалла. Мына көк бөрү. Кыргыздын өзгөчө көк бөрүсү. Нурболот дейт. Калмак ичиндик Нурболот балбан. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мен эфиримди токтотом. Себеби видео канчалык узак болгон болсо көрүүчүлөр азайып калышы мүмкүн. Кызыктын баары алдыда. Так кызыктын ортосунда мен сиздер менен бөлүшөйүн. Андыктан чыдамсыздык менен күтүңүздөр. Бүгүн 13 июнь. Азыр Москвада саат так 12ге 15 мүнөт убакыт калды. Мына ушул 15 мүнөт убакыт калган учурда көк бөрү оюнубуз, улуттук оюнубуз Россия жергесинде моминтип свисток жаңырып башталып турат. Бул жакта биздин кийинки чыга турган командабыздын оюнчулары да бар экен. Мынакей бул жакта турушат. Мен бүт айландырып көргөзөйүнчү. Байкап атасыздарбы? Бул жакта командалардын баардыгы даярдыктын үстүндө. Мен бөлүшөм анда эмесе. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бизди ал жакта күтүп аткандар бар. Алардын алдына баралы. Чакырып аткан, конок катары чакырган бул жерде уюштуруучу топтору бар. Ошолордун алдына баралы, ошол учурда сиздер менен бөлүшөлү. Албетте, биздин Ак-ниет Аманат коомдук фонду түптөлгөндөн тарта колдоп келген өзгөчө материалдык жактан дагы, моралдык жагы менен өзгөчө колдоп келген, жакшылыкта алдына киши салбаган, жакшылыкта жарышканда бир алдына киши салбаган Актаңдай акын, Азияга белгилүү Төкмө акын Идрис Айтбаев акыреттик досубуз мынакей жаныбызда коштоп жүрөт. Россияда дагы. Мына ушундай керемет. Азыр угабыз, көрөбүз, төккөнүн угабыз, күтүңүздөр. Куш келипсиз. Кошак болуңуздар. Кандайсыздар? Караңызчы. Мына кыргыздардын 5-5тик оюну. Бир аздан кийин буллет көрөбүз буюрса. Машалла. Чыныгы мына. Хоккей это чисто мужская игра, дейт го. А это көкбөрү наша, это чисто богатырская игра. Геракл башкаларын кимиң болсо болсун, мына оюнду ойнасын дейм да. Менмин деген дүйнөгө белгилүү чемпиондор ат үстүнө келген кезде калтырып түшүп калат. Бул ачык эле сөз. Бирок чыныгы кыргыздын карамыш момунда бир атындай, кара байырдай да бир кайрылууну, да бир кайгырууну билбей шамал менен жарышкан
намыска жарган Кыргыздын момунда бир кыраандар жигиттери буюрса бабаларыбыз басып кеткен кечеги эле Чолпонбай аталарыбыз момундай душмандар менен автоматын атып кеткен момундай бир дүйнөгө Кыргыздын кыйын экендигин дүңгүрөтүп жеп кеткен ушундай бир совет бийлигинин учурунда кыргыздар кыйын экенин белгилеп кеткен. Азырда дал ошондой русский мир улуттук оюнунда 60-тан ашкан улуттар өздөрүнүн оюн зоокторун, салт санааларын көрсөтүп атат. Бирок буюрса мына чыныгы көкбөр оюнуна башка улуттардын баары тамчанып карап атат. Ал калай берсин Олото, Кыргыздын кыраандары жигиттерине көз тийбесин, билеги күчтүү, тамыры түптүү кыргыз элимдин балбандарына ийгилик каалайм, желкеси жерге тийбесин, жеңилүүнү билбесин. Рахмат. Mana ушундай урматтуу мекендаштар, кийинки эфирде чогуу күтөбүз.